Саламатсыздарбы, ынтымактын берүүлөрүн түз эфирде кабарлар программасы улантат. Студияда мен Альбина Жолоева. Күчү 7 балга чейин жеткен зилзаланын очогу Кара Суу районунун Кызыл Суу айыл өкмөтүндө болгон. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес. Жаш балдар жеңил жарат алышкан, бирок жердин катуу термелишинен Чайчы айылында үйлөрдүн 90%-нан жарака кеткен. Анын ичинде 9-унда жашоого такыр мүмкүн болбой калды. Қатты келіп солқ кетіп кетті. Кычыр деп бір мынандай солқ кылды. Ошоны солқ кеткенде эле анан эле 15 метр қатты келип ушу жерден чыкты да ушу бишилер үйдүн тагынан чыкканда эле көтөрүлүп кетти. Көтөрүлгөндө эле бешикти көтөр, жер титиреди деп эле чоң небереме кыйкылдым. Тур көтөр десем эле баары жок караңгы эле мынагы үйүм күп түшүп кетти. Кулагым ушундай бүтүп калды. Баягы өзүм бешикти көтөрүлүп айланып эле жолду таппай калдым. Таппай эле мына бузулган жакка карап эле минте берсем, апа жол мына жакта эмне болуп атасың деп эле чоң балам жүгүрүп келди. Айттырбай келген кырсыктан жабыркаган жашоочулардан биздин чыгармачыл топта барып кабар алып келди. 17 ноябрь түнү 11:30-да жер силкинүү катталып, Кыргызстандын бардык аймактарында сезилди. Кырсык Кара Суу районуна караштуу Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн Чайчы айылындагы турактардын дээрлик 90%-ын мындай абалга кептеген. Қатты келип солқ кетип кетти. Кычыр деп эле бир мынандай солқ кылды. Ошону солқ кеткенде эле анан эле 15 метр қатты келип ушу жерден чыкты да ушу бишилер үйдүн тагынан чыкканда эле көтөрүлүп кетти. Көтөрүлгөндө эле бешикти көтөр, жер титиреди деп эле чоң небереме кыйкылдым. Тур көтөр десем эле баары жок караңгы эле мынагы үйүм күп түшүп кетти. Кулагым ушундай бүтүп калды. Баягы өзүм бешикти көтөрүлүп айланып эле жолду таппай калдым. Таппай эле мына бузулган жакка карап эле минте берсем, апа жол мына жакта эмне болуп атасың деп эле чоң балам жүгүрүп келди. Чип төшөгүбүздү салып жатканбыз, кызым уктатып. Анан 1 секундка, 2 секундка жетпей эле бир силкте ошо менен эле бар жокту кагып түшүрүп койду да. Күчү 7 балга чейин жеткен зилзала Чайчыдагы үйлөрдүн баарына зыян келтирди. Турак жайлардын дээрлик ар биринде жарака кеткен. Тактоо иштеринин жыйынтыгында 9 үй жашоого такыр мүмкүн эмес деп табылды. Чайчынын эли мындай жер титирөөнү сыналгыдан гана көрүп келгенбиз дейт. Не дешти дагы ойлоно албай атам азыр ошо. Кыйын акалда турабыз биз. Телевизордон гана көргөм, ошо интернеттен көрүп жүргөм. Ошо мындай катталган биринчи жолу болуп атат. Зилзала түнкү саат 11:30-да катталган. Ал учурда көпчүлүк уйкуда болгондуктан айрымдары качып чыгууга үлгүрбөй калган. Мындан улам жеңил жарат алган жаш балдар да болду. Эптеп чыккан, бирок кыздарым жарат алыптыр. Үй тумандай эле болуп кеткенмиш. Үй көтөрүлүп бир жерге түштү дейт. Тумандай болуп эле кетти. Анан эки кызды жетелеп чыккандан кийин балага кириптир. Бала төшөктө оронуп, көмкөрөсүнөн жатыптыр. Үстүнө турпактар түшүп калганмыш. Баланы алып чыкса, баласы ойгонбойт экен. Ойгонбосо келиним жүрөгү түшүптүр. Өлүп калган окшойт деп эле сездим дейт. Сыртка чыккандан кийин анан эмне болду апа деп бала баягы ойгонуп кетиптир. Сезбептир да өзү эмне болгонун деле ал билбей калыптыр. Бир малда ушундай болуп кетти. Мен укам балта менен эле немелерди көчүрүп атат окшойт деп эле да. Ошентип турсак неме көчүп кетиптир. Мындан сырткары Чайчыга жакын жайгашкан айылдарда да кыйроолор болгон. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери зилзаланын кесепетинен келтирилген чыгымды такташууда. Урак болгон бул Кызыл Суу айыл аймагынын Чайчы айылында алдын ала такталган алдын ала изилдөөлөрдүн натыйжасында 59 үй жабыр тартса, ошонун 30 үй авариялык абалда, 6 үй жарым жартылай бузулган, ал эми 8 үй капиталдык ремонтко муктаж болсо, 18 үй канааттандырылды деп табылды. Биринчи жардам көрсөтүлдү. 2 балага бирөөнүн башына кыш түшүп кетиптир, бирөөнүн белине кыш түшүп кеткен. Азыр райондук больницага жеткирилди, эртең менен жеткирилди. Саат 8-де эле биринчи жардам кетти. Азыр бул жерде тез жардам иштеп жатат дагы эле. Анан калгандарына медицина жардамдар көрсөтүлөт. Белгилей кетсек, Чайчы айылында 317 кожолук бар. Калкынын саны 5500дөн ашуун. Азыр текшерүү иштери Чайчыга жакын аймактарда жана Алай, Чоңолай, Өзгөн, Каракулжа райондорунда да жүрүп жатат. Адина Досумбетова, Азам Бузуриков, Ынтымак.